Assalamu alaikum, урматтуу менен программасынын көрүүчүлөрү. Мен азыр ушул Ош облусуна караштуу Каарман деген айылга кетип баратам. Ушу Каарман деген айылда Салкын деген энебиздин туулган күнү экен. Мына ошол туулган күнүн Россиядан балдары, кыздары, небере чеберлери, тагырагы Нурила, Гүлмира, Казыбек, Айзирек деген неберелери, балдары куттап жатат. Алдагы мүнөттөрдө мына ошол үй бүлөнүн курсанчылыгы менен сиздерди тааныштырамын. Дагы бир жакшынакай бир программаны сунуш кыламын дегендей. Лайк басыңыздар, катталыңыздар. Менен программасынын көрүүчүлөрү, Айсалкын энебиздин үйүнө келип алдык. Бул сапар биз ушул Айсалкын деген энебиздин туулган күнүнүн урматына арналган иш-чараны сиздерге чагылдырып бермекчибиз. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Мына ушул кыздарынын бирөөсү бизди тосуп алды. Негизи 11 бала багып, төрөп, эрежеге жеткизиптир. Сиз канчанчы кыз болосуз? 4-чү кыз, 4-чү кызы менен Айсалкын энебизди сүйүнткөнү кетип баратабыз. Мына эшик дагы аябай сонуп турбайбы? Эшикте тарса да болмок экен, съемканы. Макул, азыр үйгө кирип тартабыз. Себеп дегенде энебиз билбейби? Айтылганбы, айтылган эмеспи? Билеби? Assalomu alaykum, жакшысыздарбы? Келе бериңиздер. Тагыраагы мен азыр Ош облусуна караштуу Каарман деген айылда жүрөм. Кандайсыздар, жакшысыздарбы? Ден соолуктарыңыздар жакшыбы? Аман эсен турасыздарбы? Айсалкын энебизге кана. Кандайсыздар, жакшысыздарбы? Ден соолуктарыңыздар жакшыбы? Айсалкын энебиз ким? Айсалкын мына. Мынакей, келиңиз мынакей. Нурила, Гүлмира, Казыбек, Айзирек деген Москвадан. Сиздин туулган күнүңүздүн урматына 8 мартыңыз менен куттуктап, мына ушундай жакшынакай белектерин ушу менен программасы аркылуу берип атат эне. Бул гүлдү берип коюңуз. Биякта гүл бар, Бейшим апам деген гүл бар. Мынакей, урматтуу көрүүчүлөр. Айсалкын эне, канчага чыктыңыз эне? 66-га. Жап-жаш көрүнөт экенсиз, бирок 66-да эч ким ойлобойт сизди. Мына жоолуктарын, башкаларын баарын алып келгенбиз, энебизден азыр эми интервьюну ала баштайлы. Ушу менен программасына кес-кес мындай угуп каласызбы, ушундай программа бар деп? Кичине даярдап коюшуңар керек да. Азыр биз ушул энебизден интервьюну алып улай берели. Бул жерде түз эфир жүрүп атат. Ошондуктан эне ушундай сюрприз келет деп күттүңүз беле, күтпөдүңүз беле? Телегелим. Күтпөдүңүзбү? Ошо 8 мартка деп айтыштан 8 мартка деп акырын даярданып отурам ичимен деңиз, Эне ушу жаш кезде эмне жумуштарды кылдыңыз? Канча бала, канча чебере, канча небере бар дегенде эмне ошондон баштаңыз? Ишинде ошо жылкы баксы бар. Анан ушу 11 балам бар. 11 бала, мына урматтуу көрүүчүлөр, 11 бала. 36 небере бар. 36 небере. 5 чөбөрө. 5 чөбөрө. Урматтуу коноктор, келип бир аз тынчыраак орун ала бериңиздер. Биз энебизден маек алып атабыз, Андан кийин чети менен сүйлөп баштайсыздар. Биз азыр Айсалкын энебизди бир аз кобурашып алайлы, анан Россия жергесинен Нурила эже менен байланыштырып койсок, себеп дегенде ушул буйрутманы Нурила эжебиз берди эле. Менин апам менин энем программасына өтө татыктуу деп. Ал эми менин атам дагы укмуш адам деп жаныңызда отурган атабыз окшойт да. Бүгүн байбичеңиздин туулган күнү. Отурасыз, анан курсанчылык. Жакшы. Ушул кыздарыңыз ушул программаны жиберип, менин ата энем ушул программанын
катарына кошуп коюусун өтүнүп, Жакшынакай өзүнүн белектерин атабыздын жай намаздары бар, ушу жай намазын кошуп берип койсоңуздар, торту менен жай намаз атабызга. Эми экөөңүздөрдүкү Жакшынакай кылып кабылдап коесуздар, Негизги программа, негизги белек бул программа эми. Негизги белек программа. Азыр байланышып атабызбы Нурлул эже менен? Нурлул эже менен сүйлөшүп алайлы. Нурлул эже менен сүйлөшүп алайлы. Урматтуу көрүүчүлөр, азыр 11 баланын энеси Айсалкын энебиздин үйүнө келип, мен менен программасын баштадык. Аксакал, атыңыз ким сиздин? Аким. Акимова. Ушул ак куудай болгон энебизди каяктан таап алдыңыз? Ушундай кереметтүү адамды. Эми Кудайым ушундай түшүргөн экен. Алайга ат менен барып кезинде бир көрүп келип, андан кийин Алайдан болот. өзүңүз эмне жумуштарды кылдыңыз, Аксакал? Бир жыл бактым, андан кийин мектеп иштедим. Анан азыр пенсияга чыгып турам. Карлыктын бактылуулук доорун сүрүп, Аксакал. Ошо небере чебере балдардын жакшылыктарын көрүп, урматтуу көрүүчүлөр, мынакей байланышып атабызбы? Анан Нурлул эжеге бул жака берип койсоңуздар смартфонду, биз сөзсүз түрдө биринчи кыздары менен учураштырып алып туруп, андан кийин маектерибизди улантабыз. Үнүн бир аз чоңойтуп коелу. Мынакей болушунча. Нурлул эже кандайсыз, жакшысызбы? Жакшы, шүгүр. Мынакей менин маңдайымда бейиштин образында болгон ата энеңиз отурат. Алгач ушу адамдар менен учурашып алсаңыз, Кандайсың кызым? Жакшысың ба? Бул сизди көрүп атат болгондо бир аз связь начар болуп атышат, бирок сиз сүйлөй бериңиз. Bayramlarınız menен, apa? Рахмат да. Апам, бейсим апам, bayramınız menен, ардайым денсаулыкта болгула, биздин бактыбыз аман болгула, бар болгула. Дүйнөдөгү эң кымбаттуу алтындарым, биз үчүн жанын берген асылдарым, азык кылар бүт өмүрлүк белегим, катуу сүйлөп көңүлдөрдү оруттум. Кечир ата, кечир апа дебедим. Gülüp жүрүлөчү күндөрдө берейин. Айт. Рахмат. Тартпайтын. Улай бериңиз, Нурлул эже, улай бериңиз. Башкадан мени өмүрдө улбаган окшойт. Жо, улай бериңиз, улай бериңиз. Сөзүң улай. Башынан сүйлөй берейин ба? Кайрадан сүйлөй Жок. Жо, улай бериңиз, улай бериңиз, улай бериңиз. Улап сүйлөй. Bayramыңыздар кут болсун. Дайыма биздин пешенебизге аман болгула, бар болгула. Кичине жаздым эле ошону окуп берип коеюн. Рахмат. Эң кымбаттым алтындарым, биз үчүн жанын берген асылдарым, азык кылар бүт өмүрлүк белегим. Катуу сүйлөп көңүлүңөрдү оруттум. Кечир ата, кечир апа дебедим. Гүлүп жүргүлөчү күндөрдү берейин. Көп жашаңыздар, ак мээнетиңизди Ооба, урматтуу көрүүчүлөр, бир аз байланыш үзгүлтүккө учурап атат. Бул ушул учурдан пайдаланып калган сөздү түшүндүңүздөр, ушундай ак кызматыңыздар, ак сүтүңүздөрдү актайм деп атат. Ооба, негизи Нурлул эже, сиздин өзүңүздүн кол жазмаңыз менен чыйралган ырыңызды ата энеңиз муюп-туюп укту. Мынакей арай көз чара элдин баары көрдү, укту дегенде, негизи сиздин тилектериңизди ушул ата энеңизге жеткирүүдө ушундай бир Жакшынакай бир күндү буйруган экен. Ниетиңиз ишке ашып отурат. Урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу Асылкан эне, ошол Айсалкын эне. Связь бир аз начар болуп калды. Негизи азыр баарына өзүңүздөрдүн батаңыздарды бересиздер дегенде, мына ошол.
Birazdan keyin байланышабыз деп койсоңуздар, мына ушул негизи толук кандуу эле айтылды. Эми ушул жаш кезде ушул жылкы багып дегенде, маңдай тер менен ушунча баланы чоңойтуп, эрежеге жеткирип, мынакей, канчасы алыста жүрөт, канчасы жаныңызда жүрөт дегендей, ушуларга бир өзүңүздүн бир жакшынакай батаңызды берип коюң, анан маекти улап кетейин, Балдарым, кыздарым, тынч болгула, ден соолук берсин Аллахтан, баардыгына арыздагы, ушу жанымдагы балдарым баардыгы дайыма жакшы үстүндө жүрүшсүн, өмүрлөрү узун болсун, көбөйүшүп жүрө берсин. Айсалкын эне, кызыңыз суранды эле бир чыны деген ырыңыз барбы, кыскасы ак чыны деген ыры барбы, ушундайбы, же көк чыны деген бир ыры бар эле, апам ушуну узатпасаңыз болбойт деп аябай суранды эле. Бирок өтө суранды, муну мен өзүм ойлогон жокмун, бирок кыздарыңыз, балдарыңыз суранды да, апам бир ырдатып коюңуз депчи. Ак чыны эмес, бир көрпөчү деген ырың бар го. Кана бир Kara eratып ат тоқылсаң, кара көрпө жамынып, қалаған жерге қыз берейін, қайната болып отырсың. Сары бері барқыт көрпөчі, сары бері атқа тоқылсың, самаған жерге қыз берейін, қайнене олып отырса. Манастай болса ұлдарым, жүректей болса қыздарым, келин қызды жүдетпей, неберелерді бақсақчы. Ой, рахмат, энекебиз илгери багып, жылкыларды багып жүргөндө бир кыңылдаган ырлар экен да, бир эксклюзив болду бул ырлар энекебиздин, Ылайым ушинтип ырдап, жакшынакай болуп, маанайыңыз жарык болуп жүрө берсин эне. Эми мына ушул энебиздин туулган күнүнүн урматына, ушу 8 март эртеңки эл аралык аялдардын майрамынын урматына келип катышып аткан адамдардан, кас катары тизилген адамдардан интервьюну алсак, кимден баштайлы? Сизден баштап берели, андан кийин өтүп кетебиз нар жака. Кана сиз эже кимис болосуз? Мына ушундай мээримдүү, айкөлдөсө айкөл, эми сөз менен жеткизип айтыш кыйын болуп атат негизи, ушу эне тууралуу ушул өзүңүздүн жүрөктөн чыккан каалоо тилектериңиз. Өзүңөр айткандай, ушу айкөл десе айкөл, мен ушу балдардын, ушу кыздардын балдарын Айшенеси болом, бияк Айша атасы болот. Эми биз ушу жашыбыздан бери ушулар менен биргебиз, чогубуз. Биздин ичибизден ушу 11 бала төрөп, өзүң айткандай айкөл, баатыр эне болгон, биздин ичибизден бир гана ушулар. Баатыр ата, баатыр эне ушулар. Эми ушуларга мынакей мына отурган балдар, неберелер, кыздар бардыгы ушулардан тарагандар. Мен эмне каалайт элем, буларга ар дайым ушу төрдүн көркү болуп, ардактуу ата, бактылуу эне болуп, Кудайым канча өмүр берсе ошону ушулардын чайын ичип, жакшылыктарына күбө болуп жүрүшүн гана каалайт элем. Балпайгармы? Бай биче болсун. Бай биче болуп. Бай да эми мына ушул Айсалкын эне өзү менен ата экөөбүз бай болгондон ким бай болуп турабы? 11 перзентти бул жарык дүйнөгө алып келип, 11-ин тең ыймандуу кылып тарбиялоо бул. Ушу алыстагы балдарга да каалайт элек. Ушу ата-энеңерди ушунчалык урматтап, ызаттап, ушу Россия жергесинен ушу белек кылып жөнөтүп аткан балдарга аябай ыраазыбыз, рахматыбызды айтабыз. Ушу ата-энесин сыйласа, буларды Кудайым сыйласын. Ар дайым буларда эч нерседен кем болбосун. Алдыларында эмне тилек кылса, эмне максат кылса, эмне ниет кылса, ушу тилектерине, максаттарына, ниеттерине жетсин дейбиз. Кийин да балдарына, неберелеринен көрсүн, мына ушундай эмес. Бул менин кайнагам болот. Ол жеген болот. Бирок мынандай дастарканда бийбиз. Кудай кааласа мен да арландыкпыз. Биз азмаз
şerdemiz değil mi? Allah'landık basın. Men işim Tolka mergençilik menen öttü. Atkanını attım. Tolka çocuk dedim. Giyik dedirdim. Anan keyin şopurluk ham kıldım canınca. Yine bizge bir kalo tileklerdi aytıp koysanız. Tilekleşmin tileğine jetügü, tilekleşmin sen bakvat buluğa. Rahmat. Kağlagan maksat iskaçı açılsın gülde talayın. Rahmat. Mana ki koldu sunup koyduk koldu. Jengesinde. O da. Rahmat ava rahmat. Anda kiyinki. Men 71'ge çıktım bir O da. Mınaki ağabız ağınan jarылып атат. Туура түшүнүш керек. Бирок ушунчалык жүрөгү ак киши экен. Кана сиз кезек келди. Әкем, салқын, ана бүгін кісілердің кішінекей өзіңердің бала шақаның арнаған кішіне подаркасына şu нәсіптеш болып қалыппыз. Бұл чоң қуаныш деген болады бұл. Әкім өкөні жаштығынан бері чоғы жашап, чоғы жүріп келетабыз. Маңа бір сөз есімен кетпейді. Өй, сендер мына қатындар ошо фигурный болушту каалабайсың салкын десек балдарды кичине сокращение кылып койбойсуң бир түп бир паянда берсе эчки улак берсе дейт ошого шыбаганы кошо эмес шыбакты кошо жараткан сиз эчки жарат болбоң деп салкындын айткан сөзү баарыбыздын көкүрөбүзүнө кеткен калган аялдар анча мынча нарушение алып бунун санына жетпей калды чаңына да жетпей калды эми чындыгында Алла Таала ырыскыны өзү берет экен. 11 баласы бар. Кудайга шүгүр балдары жаман эмес, бардыгы жакшы. Өз-өздөрүнүн ордунда очокторун тапкан. Бүгүн бактылуу, ата бактылуу эне болуп отурушат. Эми ден соолук деген баягы 11 баланы чоңойтуш, ошону багыш, баягы малчылык мезгилдерде жамгырда калыш, ысыкта сууктун тоңуп калыш, ошондо мына ден соолугунан кичине болду, эми жакшы болуп атат. Құдай насып қылса шу өмір берсін деп сүйініп отырабыз. Біздер тілектесіп шу балдардың күнін көр, чайын іч, бір 90-дан 100-ге жақындап жаша. Сені біз бекерлі Құрманжанды атқа деп қойбойыз. Алайдан әкім атайы сені алып келген өкө 18-ге шығып баш қосқанда, ең қызық жері. Анан атасы өкө бажел әкім. Анан ошонон күлүп калат элек, эй, болсоң әким деп болдук. Эми Кудайдас өмүр берсин, тынч болгула, эмне тилек кылсаңар тилеңерди кылат. Кабыл кылсын, ошол жакта жүрүп, тилек кылып, силерге кичине болсо да бир эме тартуулап коелу, кубаныч деп өздөрүн алып жеткенче подарка бергенче, подарка силерге насип кылсын. Ошолор да подарка ала турган эртеңки үй бүлөлөрдөн болсун. Мен айтканыңыз келсин, айтканыңыз келсин. Мен кийинки энекебизге сөз берели мынакей. Жаман сөз эмес. Ай салкын эне тууралуу айта бериңиз, эми төгүлө бериңиз. Салкын менен Аким менен баарыбыз бирге жүргөнбүз. Жоробуз, теңкишпиз, доспуз. Чалым экөөм жакшы дос эле, мен чалым өтүп кетти азыр. Анан ушулар менен бирге жүрөбүз, жоробуз, баардыгыбыз немебиз. Ушулар бактылуу болсун, бала чакалуу болсун, досум ham жүргө чыксын, ден соолукта болсун. Балдарын жакшылыктарын көрүп жүрө берсин. Мен айтканыңыз келсин. Мен ham көбөлө сүйлөгөн болдум. Бирок аябай кыска нуска сүйлөткөнсүз туура. Эле сиз кошуло бериңиз эне. Mayli şu men şu jengem bolot, akam bolot, sakın jengem, akam. Şu жаш bizden de birge жүрүп birge çoğoyup, şu kişilerimizden de şu çok küçük debey, şu birge ısıp kalgan ekeniz. Joro joldoş bolup, şu bir dasturkanda, şundan beri şu türlü jakşı bolуп келатабыз. Şu jengeme uzun ömür, akama dagы den sooluk, öteң şu азыр şu балдарынын жакшылыктарын көрсүн, күнү күчүн көрсүн, şu балдардын неберелерин ар дайым эле төрүнөн көркүп болуп жүрө берсин. Şu жакшылыктардан şu оорубасын, сыркабасын, балдардын жакшы күндөрүн көрсүн. Айтканыңыз келсин. Ар бир калоо тилек орундасын, мынакей эми бул эжебизге сөз берели, мына ушул эже сүйлөгөндөн кийин анан калгандарына орун беребиз. Урматтуу көрүүчүлөр, небереден көп нерсе жок окшойт. Бут коерго жер жок. Кылайым ар бир үйдө ушундай көрүнүш болсун деген тилекти билдиребиз. Сиз кимис болосуз? Мен семьядан 4-кыз болом. 4-кыз. Сиз үчүн салкын энебиз ким? Мен үчүн эң дүйнөдө эң кымбат асыл апам.
Кубанычтын, сүйүнүчтүн көз жашыны ушунчалык мээримге толтуруп багып койгон балдарыңыздын сөзү мына ушул. Жоо, сүйлөй бериңиз. Сөзүңүз бүт эле кийин башталды. Энебизди карап сүйлөй бериңиз. Şu dünyadagi eng qimmat bayligim atakam, deyishim atakam. Ушул жери сонун чыгып атат, между прочим, ушул жерлерде аябай жакшы чыгып атат. Эл көрсүн да ушундай мээримдүү кыздары бар экенин. Асалкын эне. Силерге şu dünyadagi баардык жакшылыктарды каалайм. Кудайым ден соолугуңарды берсин, өмүрүңөрдү берсин. Биздин пешиңизге ардайым бар болгула. Биздин жакшы күндөрүбүздө күбө болуп жүрө бериңиздер. Ден соолукта болгула, эч качан оорубагыла. Дүйнөдөгү жакшы, бардык жакшы нерселерди Кудайым ата кылсын. Майрамыңыз менен апа. Рахмат, аябай сонун сөз болду. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, эми неберелерине сөз берейли. Неберелер да бирден сүйлөп калсын эми. Энесинин туулган күнү. Жеген сүйлөсүн? Ооба. Бул жакта барды да 1-2 адам, 1-2 адам бар экен бул жерде гана. Эже сиз туруп эле сүйлөй берсеңиз боло берет. Энеңизди карап, өзүңүздүн бир каалоо тилектериңизди айтып дегендей. Энем менен атама чын ден соолук, узун өмүр каалайбыз. Ушу балдарынын күнү күчүн көрсүн, ден соолукта болсун. Ушу бактылуу болсун. Ушу биздин пешенебизге бар болсун. Мен айтканыңыз келсин. Бул үй бүлөдөгүлөр аябай кыска-нуска сүйлөйт экен. Мынакей кызына сөз берели. Мынакей жана бизди асыстан тосуп чыккан Салкын энебиздин кызы. Майрамыңыз менен куттуктайм. Өмүрүңүз узун болсун. Ар дайым биздин пешенебизге бар болуп, ушул неберебизди күнү күчүн көрүн. Не дейм? Өмүрүңүз узун болсун. Ата-бабаңар ар дайым пешенебизге бар болуп, ушу биздин жакшылыктарыбызды гана көрүп жүрө бериңиздер. Дагы бир жолу майрамыңыз менен апа. Дептир бирөөлөр да койбойсузбу? Тамаша, бирок аябай сонун сөз болду. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, туура түшүнөсүздөр, аябай ушунчалык адамдар көп. Маек да көп болот, Сиз кимиз болосуз? Мен ата мен апамын эң кичинекисинен чоң кызы болом, 10-чусумун. Не дейбиз, ушу биринчиден элибизде тынчылык болсун, аманчылык болсун. Ошонун катарында ата-энем, бир туугандарым, ушул Айшат, Айшенелерим, бүт жакын туугандарым баары аман болсун, тынч болушсун. Не дейм, ушу ата менен апама каалоорум тынчын, ден соолук. Уланта бериңиз. Сүйүнүчтүн көз жашы. Эч качан оорубай биздин пешенебизди ушинтип жүрө берсин. Кудайым оорубай. Ата менен апам ден соолугун берсин. Биздин сыйырматыбызды көрүп, төрөбүздүн кабыл болуп, ар дайым жүрө берсин. Мен айтканыңыз келсин. Аллахым ден соолугун берсин, апамдын атам. Рахмат чоң. Кол чаап коебуз, мына ушунчалык толкундануу менен, толкундануу жок. Сөздөрдү эми сөз менен жеткизиш кыйын болуп атат. Мынакей небересине сөз берели. Келиңиз эми. Мейли анда кийинки кана кимдер каалоо тилек айтуучулар бар мыногу майда чүйдөлөрдөн? Айжана сүйлө. Канакей мынакей сүйлөй турган небереси, мынакей. Энебизге бир каалоо тилек билдирип койсоңуз болот. Ден соолук каалайбыз деп, мисалы үчүн, Кана? Бул адамдар сиздин кимиңиз болот? Аябай жакшы көрөт экен да. Ушунчалык обода. Болду, мына ушунчалык болот. Сөздөн да укмуш болду, керемет болду. Бардыгы туура түшүндү. Кана дагы ким сүйлөйт? Кана ыр айтуучулар барбы мына неберлерден? Кана? Тайнеме тайтамын өмүрүн берсин. Тайнеме ден соолук каалайт.
Rahmat. Rahmat. 8 martı menen agana siz de uşu bayram menen de kutlap koyuңуз. Kana? Ата эне майрамыңыздар менен куттуктаймын. Uzun ömür, çin денсаулык каалайм. Ой, азамат. Болду, жетиштүү болот мына ушул сөзүңүз. Укмуш. Кана? Бул жакта отурган мырза, бияка келсеңиз, сиз отуруп алган экенсиз, мен неберелер экен деп байкабай калдыңыз жанаттан бери. Сиз кимиси болосуз бул үй бүлөнүн? Баласы болам. Баласы болосуз. Канчанчы баласы болосуз? 5-чи. 5-чи. Мына ушул ата-энеңизге өзүңүздүн жүрөктөн чыккан сөздөрүңүздү айтып бериңиз. Куттуктайм ушу ата апамдын туулган күнү менен. Ушул пешенебизге бар болсун, ата-энем апам. Ушу разыбыз, апам разымын. Ушунча даражага жеттик. 11 бир тууганбыз. 8 кыз, 3 уулбуз. Неберелер Кудайга шүгүр. Ушу апам ден соолугун берсин. Şu oruvaсын, сырткабасын. Өкө Палпайган байбиче болуп жүрсүн өкө. Кашыңыздар да? Ооба, туура айтасыз. Ошондо сиздердин жашооңуздар бакубат болот жана керемет болот, мына ошо. Буларсыз бул жашоону элестетүү мүмкүн эмес да бул адамдарсызчы. Рахмат чоң, мынакей өзүнүн уулу менен сүйлөштү. Мына ырды айттык, мынаны салсам болот. Албетте, бийлеп берсеңиз да боло берет. Эч бул жерде эч ким каршылык кылбайт. Ооба. Бул Россияданбы дагы бирөө? Ооба, Гүлмира жака. Россиядан дагы бир кызы менен сүйлөшүп атат. Энебиз. Ажирек? Ажирек неберең бе? Сүйлөбөйсүңбү? Урматтуу көрүүчүлөр. Салкын энебиз ушунчалык көңүлү көктө десек болот. Чын айтканда ичи толо курсанчылык, сүйүнүч. Эне, Оде. Алыскы жерлерде жүргөн кыздар менен сүйлөшүп атат. Улатам. Өзү бул жерде байлаш бираз начарыраак. Байлаш начар. Ошентсе дагы энди чоң рахмат деп рахматыңызды айтып коштошуп коерүң. Себеп дегенде байланыш бираз начарыраак экен бул жердечи. Ооба. Эми мына ушул жерден бир айым ушундай бир кызы деп коелу, мына ушу кызы өзү бир чыгармачылык жактан бираз таланты бар окшойт. Чыгармачылыгы менен өзүнүн энесине белегин тапшырып коеюн деп атат. Кана тапшырып бериңиз. Кана бираз тынчыраак угуп турабыз. Баркын билбей канча ката кетирдим. Кадырыңа жете албасам өмүрдө. О атаке, о апаке кечиргин. Атам менин адамзаттын жакшысы. Башымдагы конуп турган бак кушум. Бекем болсун ден соолугуң ата-энем. Берекелүү бейишимдин ачкычы. Рахмат, урматтуу көрүүчүлөр, ушунчалык бул үйдө толкундануу, жашуу, ушундай бир көз жаштар бул албетте курсанчылыктын көз жашы, сүйүнүчтүн көз жашы. Аким атабыз эми жана сөздүн калганын улап берсе, эми ушул жаштарга эми ушул программа сабак болсун эретте тартылып атат. Аябай көптөгөн аталар, энелер тартылды. Бир туугандар тартылып атат. Дагы эле аягы үзүлө элек. Ушул сиз сыяктуу, сиздер сыяктуу энелердин, аталардын баталарын алып атабыз. Кийинки муңга сабак болсун. Ата ушул азыркы жаштарга өзүңүздүн бир байбичеңиз менен кошо бир сабак болсун эретте бир жакшы бир тарбия иретинде бир сөздөрүңүздү айтып койсоңуз, Эми азыркы жаштарга айтарым эми үй бүлөсү менен тынч болсун, тулак болсун, кайын жашоолору жакшы болсун. Тулак эле болсун үй бүлө, болот тулаганса, баланы чаган болушат. Жаштарга айтарым ушул эми. Ынтымакта жашагандар жакшы да. Байбичеңиздин туулган күнүнө карата бир шиңгил таштап койбойсузбу ошо? Ат менеп жүргөн кездердеги. Жок, таштай албайм да болгондо. Бир эки сап бир жүрөктөн чыккан бир ырлар болсо. Жок болуп атат. Бир эки эле сап. Кантип болбосун абай эми, ар бир адамда болот да. Абай Акмөрдөн барлага. Шунда мына. Кара бир тоонун боруна кайыгы учкан куш конот, кара көз сулуу дат кайыма
Ана кандай бир жаңа туш болот. Калган утуп калдык. Рахмат. Укмуш. Үнүңүз да укмуш экен, улап кете бербейсизби? Сонун экен, сонун. Бул аталарыбыз, энелерибиз накта мындай табигый азык менен жашап чоңойгондор да. Жылкы багып кымыз ичип дегендей. Мына урматтуу көрүүчүлөр, бул үй бүлөнүн жакшылыгына да бир ортоктош болуп атабыз. Мынакей өзүңүздөр арай көз чарай көрүп атасыздар. Небере дегендер үйгө батпайт. Тууган урук дегендер нем бул жарымынысы. Балдары бүт баары ушу турмуш тиричиликтин айынан ушу кээ Россияда, Казакстанда, Бишкекте дегендей, шаарда, жанында дегенде. Мына урматтуу көрүүчүлөр, ушул программаны ушул Аким атабыздын, Салкын энебиздин үйүнөн тартып атабыз. Азыр эми ушу жалпы коомчулукка алыста жүргөн, жакында жүргөн бардык балдарга, эли журтка бир жакшынакай кылып туруп батасын берсе, анан биз программаны жыйынтасак. Бул жерде сүйлөй тургандар калбадыбы? Бул эжечи, бул эже. Ол да сүйлөйт, экөө калды ошо. Бул урматтуу көрүүчүлөр, кечиресиздер, мына ушул эжени да бир сүйлөтүп кое берем ушул. Атайын келгенден кийин калуу тилекти билдирип кое бересиз. Эне, бүгүнкү майрамыңыз кут болсун. Сизге узун өмүр каалайм. Менин ошо атам менен энем дайыма биздин дастурканыбыздын төрдүн көркү болуп жүрө берсин. Мен экинчи ата энем деп эле көрөм. Мага эч кандай келиндей сезбейм, ага эч кандай келиндик неме кылбайт да, кайненемчи. Сиздин колуңуздабы азыр бул аталар? Өзүм роса сыйлайм да энемчи. Рахмат. Мээримдүү. Ушундай адам болгуңуз келет. Ушундай болгум келет. Көмүр тутасыз кайненеңизде. Демек кайненеңизде көмүр тутасыз. Жакшы көрөм. Экинчи батырене болот. Сыйлайм. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, мына келиндердин бири дагы батыр эне болоюн деп калыптыр. Мынакей. Албетте бул Салкын энебиздин батасы менен, мына ушул балдардын бардыгы мынакей. Ушул ийгиликтин бардыгы мына ушул төрдө отурган ата эненин батасы менен болуп атат. Эми урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу бүгүнкү туулган күн ээси Салкын эне мынакей атабыз жанагы сөздү кайра озго алып туруп, мына ушул бата жагын өзүңүздөр ушул жалпы журтка, элге, балдарыңызганын ичинде мына ушундай бир калуу тилектерди билдирип койсоңуздар. Себеп дегенде ушул бир гана зат бар экен бул ааламда, ушул намаз окуганда дагы бардыгына жакшылыктарды тилеп, бардыгына аманчылыкты тилеп, токчулукту тилеп отуруп, бир өзүн унутуп койгон бир жандар бар экен да. Бул ата эне. Мына ушул ата энелер адамы аман болсун. Ушул ата энелер, ушул кийинки ушу балдар, чакалардын пешенесине аман болуп, батасын берип жүрө берсин. Жалпы калың журтка бир жакшынакай кылып бата кылып койсоңуздар. Эрте Кудай кааласа мына аялдардын, кыздардын, балдардын майрам экен, майрам кут болсун эштардын. Эл журт Кыргызстанда бар аял затына майрамдары майрамлана берсин. Эми 8 мартты айтып калдыңыз да, ооба. 8 март менен байбичеңиз кутта бир бетинен сүйүп койбойсузбу? Мына ушул белек болсун эми, эстелик болсун гана. Чындап эгерде ушул. Ооба. Мынакей. Айтарым, рахмат бересиңер бизди тапкандарга. Шеңиргелик болсун балдар. Отасымалык куанып жүргүлө тартып бердим. Мен кайтарым, мен элдер тынч болсун, тынччылык болсун, ааламда токчулук болсун, дайым ушу жакшылык каалайм. Балачага, эл журт туугандыктарга, элге кандай жакшылык болсо, баары элдерге болсун, жакшылык, токчулук болсун, заманыбыз тынч болсун, тынччылык болсун дайым. Рахмат сизге, сиздерге дагы ушинтип кармашкан колуңуздар түбөлүккө ушинтип каарысаңыздар дагы каарыдым дебей, оорусаңыздар да оорудум дебей, ушундай жакшы ийгиликтерди, ушу жакшылыктарды көрүп жүрө бериңиздер. Кудай буйрса 90-100 жылдык юбилейлик байрамыңыздарга келели. Чоң рахмат сиздерге, чоң рахмат. Эне аман болуңуз, кайра
саламатты болуңуз. Рахмат сага да. Мына урматтуу көршүлөр, энебиздин Россияда жүргөн Гүлмира деген кызы менен сүйлөшөбүз. Kandaysan, yaxsın bunu? Ova, sen çıkarmaysın mı? Жақсы құтамыз. Рахмат айнам. Өзің дейсің бе? Қаншама жетіп алдың ба? Gün ушул ата-энебиздики. Калоо тилектериңизди айта бериңиз. Ата-энеме узун өмүр, денсаулык каалайм. Биздин пешенебизге бар болуп, ар дайым атам экөө жакшы күндөрдү ата кылып, Аллахым ата кылып жүрө берсин. Enemi apamı benzimak mayramı kutluklayım. Жалпы аялзаттардын бәрін эртеңки майрам менен рахмат. Эми бетинен өп, кичине бир мына урматтуу көрүүчүлөр, сиз канчанчы кыз болосуз? Мен 5-чи кыз. 5-чи кыз болот да, бу. Жашоо өткүнчү ата-энелердин кадырына жетеле. Ошон үчүн бул жөнүндө эртең эмес, бүгүн ойлонолу. Апалардын өмүрү Аллахка аманат. Ар бир тилегим айласын тапкан, түн бою уктабай тербетип чыккан. Бейишим өзүңсүң ардагым апа, асылым менин ардагым апа. Мен үчүн канча сен түйшүккө баттың, жан апа чачыңды бубакта басты. Кагылым өзүңдөн айланам апа, асылым менин ыйыгым апа. Биз үчүн бакыттын жолуну курган, жан апа сиз үчүн жанымда курман. Канткенде ак сүтүң актаймын апа, ыйыгым менин асылым апа. Беш убак туруп намазым курап, саждага башым тийген бир кезде сиз үчүн дуа кылайын апа. Жаным апа, Аллахтан берилген белегиң болуп, жүрөйүн сенин керегиң болуп. Чарчасаң, чалыксаң эгерде апа, жүрөйүн сенин керегиң болуп. Миң аламдын эси Алла, сизди да мени да
Мынакей урматтуу менен программасынын көрүүчүлөрү, сиздер жогоруда дагы бир үй-бүлөнүн ушундай сүйүнүчүнө ортоктош болдуңуздар. Ата-энебизди сыйлайлы, ата-энебизди көзү тирүүсүндө урматтайлы, барктайлы, даңктайлы, мактайлы дегендей жана башка. Себеби алардын таман алдында бейиш турат. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Жакшы калыңыздар.